Саламатсыздарбы? Менде сиздер үчүн абдан жакшы жаңылык бар. Бул калькуляторго айлыгыңарды өзүңөр эсептей ала турган даяр калькуляторго дагы көп жакшы жаңы инструменттер кошулду. Көпчүлүктүн суроосу боюнча бул жерге маданият кызматкерлеринин айлыгын эсептөө боюнча дагы кошулду. Ошондой эле мисалы билим берүү тармагында дагы бала бакча, вуз, жогорку окуу жайлар, ошондой эле мектептеги жана колледждеги кызматкерлердин ар бир мисалы должносттун кызматын тандап алып койсоңуздар, бул калькулятор коэффициенти өзү автоматтык түрдө коюлуп эсептеп берет. Мисалы бул жерде карасаңыздар, колледж директор, заведующий, преподаватель деп ушинтип баардыгы өзү кете берет. Методист, социальный педагог жана башка. Детский сад деп, мисалы, заведующий детским садом деп тандасаңыздар, коэффициенти өзү коюлат. Ошондой эле мисалы мектепте иштегендер үчүн азыр карайбыз. Бул жерде мынакей библиотекарь, лаборант, бухгалтер баардык кызматтар кошконго аракет кылдым. Мисалы учитель без категории же учитель вторая категория деп бир мисалы мугалимдин айлыгын эсептеп көрөлү. Коэффициент өзү коюлат. Ставка нормаңызды бул жерге жазсаңыз болот. 18 же бир ставка мисалы. Иш жүзүндө жүктөм норма 18 болсо, же 24 саат болсо 24 деп жазасыз. Кадимки аймак түрүн карайсыз, эмгек стажыңызды жазасыз, мисалы 12 жыл. Квалификацияңыз бар болсо аны да коесуз, жок болсо жок дейсиз. Президент компенсацияны жазасыз. Ошондой эле мектептеги өзүнчө айта кетчү нерсе, бул жерде дагы мурунку калькулятордо жок болчу. Мектеп үстөктөрү, мисалы айкалыштыруу, совмещение, дептер текшерүү, класс жетекчилик боюнча кошумча бул жерге жазасыз. Мисалы 2 классты алып барсаңыз 2400 деп, 2800 болобу? 2800. Кошумча жүктөм үчүн башка төлөмдөр, мисалы иримдер, кабинет башкаруу жана башка да кошумча төлөмдөр болсо жазсаңыз болот бул жерге кошуп. Дептер текшерүүгө 2700 сом бар болсо ушул жерди белгилеп коесуз. Анан бул жерде балдар деген жерде ар бирине 100 сом. Мисалы сиздин канча балаңыз бар болсо, ошол 18 жашка чейинки толо элек балдарыңызга налогко жеңилдиктер берилип, вычет деп коет, налог кармалбайт да ушул сумма. Ошондо мисалы 3 балаңыз бар болсо, бул жерге 300 деп койсоңуз болот. Анан милдеттүү эмес, башка дагы мисалы бар болсо, киреше салым базасын азайта турган вычеттер. Буларды эми сабакта кийинчерээк шашпай көрсөңүздөр болот. Ушуларды туура тандасаңыздар, айлыгыңызды туура өзү эсептеп берет. Эгер профсоюз мүчөсү болсоңуз, анда профсоюз мүчөсүмүн деп бул жерде да белгилеп коесуз. Мүчөсү болбосоңуз, аны өчүрүп коесуз. Эгер эми жашообузда ар кандай болот, кээ бир адамдар ажырашып, алимент төлөгөн кызматкерлер да бар. Эгер алимент төлөй турган болсоңуз, бул жерде алимент деп белгилеп койсоңуз, бул жерде дагы ошол ставкалары көрүнөт да. Алимент тууралуу дагы башка сабактарда түшүндүрүп берем. Эгер майыптыгы бар жана инвалидность группалары бар адамдар да бул жерден белгилесе болот. Ал адамдар дагы белгилесе, бул жерде жанагы жөлөкпү пособие соцфонд жагында же подоходный жагында башкача эсептелинет да. Бар болсо ушул жерди белгилеп койсоңуздар болот. Анан бул калькулятор ушинтип келип колуңузга ала турган айлыкты өзү эсептеп берет. Мынакей ылдый түшсөңүздөр баардыгы кандай окладыңыз эсептелинип келди, дагы сизден кандай болуп соцфонд жана пенсиялык фонд кармалып келип колуңузга канча аласыз. Ошондой эле эгер сиз мектеп кызматкери болсоңуз, мектеп сиз үчүн дагы кошумча соцфондго канча төлөйт. Сизден кармагандан сырткары дагы кошумча мектеп иш берүүчү катары
ошол соцфондго өзүнүн бюджетинен акча төшүш керек. Аны да бул жерден өзүнчө көрсөңүз болот. Кийинчерээк сабактан ушуларды соцфонддо жеке кабинетиңизден же түндүк аркылуу кантип текшерсеңиз болот, айтып берем. Ал эми ылдый түшсөңүздөр, кошумча эсептөө жагында бул жерден отпуск эсептесеңиз болот. Отпуск эсептеш үчүн бул жерге датасын тандайсыз, кайсы күндөн баштап, мисалы отпускка чыга турган болсоңуз, бул жерде 1-июль деп тандап койсоңуз, бул жерде акыркы 3 айды өзү автоматтык түрдө жазат да. Сиз акыркы 3 айда алган начисленный айлыгыңызды бул жерге жазышыңыз керек да. Мисалы 40 миң деп коелу июнь айында. Ал эми май айында 45 миң дейли, же өзүңүз билесиз эми канча айлык аларыңызды, ошону мындай жазышыңыз керек да, туура жазышыңыз керек. Бул жерде эми мурунку айда сиз толук күн иштегенсизби, больничныйга чыккансызбы, ошонун баардыгы тең сиздин отпуск ала турган акчаңызга түздөн түз көз каранды болот да. Ошол акыркы 3 айдагы сиздин айлыгыңыз, орточо суммаңыз ошол жерде эсептелинет. Анан суммаларда ушул 3 айдагы отпуска суммаңызда сиздин суммалардын ичинде президент компенсация барбы, жокпу, ошону да белгилеп коесуз. Бар болсо, бар деп эсептейсиз да, калькулятор сизден ал президенттик сумманы кемитип өзү автоматтык туура эсептеп берет. Эгер жок болсо, муну өчүрүп коесуз. Ошентип өргүү акыңызды мисалы бул жерге жазасыз, канча күнгө чыгасыз. Датасын белгиледиңиз да 1-июльдан баштап деп. Анан 56 күнгө болсо 56 күн деп жазасыз. Эгер андан азыраак болсо, башка мисалы мектеп кызматкеринен башка кызматкерлер болсо 28 күн деп жазат. Эми өзүңүз канча күнгө чыксаңыз, ошончо күндү жазасыз да. Ушундай отпусканы эсептеген ушундай. Ошондой эле эгер дагы кошумча бул жерге мынакей декрет деген кошулду. Мисалы сиз боюңузда бар айым болуп, декретке баланы кароо жана төрөт боюнча ошол өргүүгө чыга турган болсоңуз, бул жерде да тандайсыз. Жана больничный листиңизде жазылат. Декретке чыга турган айымдарда 126 күн, могул 140 күн деп ошону туура тандасаңыздар, бул жерде ошол декретный отпускаңызды өзү эсептеп берет. Анан өргүү компенсациясы, оорулуу баракчасы, бул больничный листтерди да өзүңүздөр мындай бирден кирип карап чыксаңыздар болот. Ошондой эле мисалы медицина кызматкерине да кирсек, бул жерде дагы ошол медицина тармагындагы кызматкерлердин кызматтары чыгат, ошолорду тандап акушерка десек, мисалы мынакей коэффициенттер өзү коюлат. Бул жерде да коэффициент, стаж баардыгын туура белгилеп тандап кете берсеңиздер, аяк жагында колуңузга таза ала турган айлыкты калькулятор өзү эсептеп берет. Мисалы ошо маданият кызматкери десек, бул жерде научный сотрудник, библиотекарь, библиограф, хранительных музейных предметов, баардык ошол биздин маданиятка тиешелүү баардык кызматкерлердин айлыктарын эсептей тургандай өзү эсептейт. Ушул калькулятор керек болсо, комментарийга жазыңыздар, керек деп.